Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мекен үчүн курман болгон жоокердин ысымы өзү туулуу өскөн айылдагы мектепке кыйгарылды. 2022-жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жоокер Жеңиш Иманбек уулунун ысымы өзү туулуп өскөн Миңкуш айылындагы мектепке кыйгарылды. Бул тууралуу Жумгал район акимчилигинен кабарлашты. Жеңиш Иманбек уулу 2000-жылы 9-майда Нарындын Жумгал районунун Миңкуш айылында туулган. 2018-жылы Жусуп Сары уулу аттындагы орто мектебин ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы сентябрда аскерге чакырылып 1 жыл кызмат өтөгөн. Андан кийин чек ара кызматынын номер 20-22 аскер бөлүгүнүн Баткен отрядынын Капчыгай чек ара заставасында кызмат өтөй баштаган. 2022-жылы 17-сентябрда Баткен облусунда чек арада болгон куралдуу кагылышта мекенин коргоп шейит кеткен. Жакында эле 2-сентябрда Миңкуш айылындагы Крупская атындагы орто мектепке Жеңиш Иманбек уулунун ысымы кыйгарылды. Иш-чарага район акими, айыл өкмөт башчысы Иманбек уулунун жакындары, айыл тургундары катышты. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Паралимпиада 2024 Мамат Ибраимов Суранов алгачкы беттешинде өзбек балбанына утулуп калды. Париж паралимпиадасында кыргызстандык Мамат Ибраим Суранов 6-сентябрга паразюдодон 73 килограммга чейинки салмакта мелдешке чыгып, алгачкы атаандашы өзбек балбаны Шахрух Мамедовго 10-1 эсебинде утулду. Муну менен Суранов паралимпиадагы мелдештерин жыйынтыктады. Мамат Ибраим Суранов Париж паралимпиадасына дзюдодон жолдомо алган кыргызстандык жалгыз спортчу. Ал 2021-жылы Казакстанда өткөн Азия Океания ачык чемпионатында коло медал, 2023-жылы Португалияда өткөн Гран-при мелдешинде коло, ушул эле жылы Казакстанда өткөн Азия чемпионатында да коло медал уткан. Чарчаган амалда суткала уктабайт, эми таксисттерге көзөмөл күчөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгы такси айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында көзөмөл киргизилерин маамдады. Маалымат кылайык, акыркы учурларда унаанын техникалык абалына көңүл бурбай, тийиштүү документтерди чогултпастан такси кызматына тиркемелер аркылуу жеңил туташып, жүргүнчүлөрдү коммерциялык жолдор менен ташыган тажрыйбасы жок такси айдоочулары көбөйүүдө. Бул айдоочуларга көзөмөл жок болгондуктан эмгек жана эс алуу режимдерин сактабай, энергетикалык суусундуктарды ичип алып, чарчаган абалда суткала уктабай жүргүнчүлөрдү кооптуу абалда ташыган көп болуп, кесепети жол кырсыктары менен коштолгон учурларда кездешүүдө. Мындан улам башкармалык жарандардан такси кызматындагы тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында эреже бузуулар катталганда 0777 102 102 ишеним номерине кабар берүүнү суранат. Келечекте тарыхта кечирбейт. Нарматов Акаевге экс-президент макамын кайтарууга кескин каршы экенин айтты. Экс-депутат Орозайым Нарматова Аскар Акаевге экс-президент макамын кайтарууга кескин каршы экенин билдирди. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Миллиондогон мигранттардын өзгө өлкөдө өгөйлөнүп жүргөнү, мамлекеттин нечендеген мүлктөрү жеке колдорго өтүп кеткенин азабын азыркыга чейин тартып жүрөбүз. Аскар Акаев жакшы иштерди кылса, ал өз милдетин аткарган, андан артык эч нерсе кылган жок. Аял бала чакасы менен жүргөн элдин ызыксын жеп, жыргап, куунап талкаланган тагдырлар өлкөбүздүн өксүктүгүнүн башкы себепчилеринин бири дал ушул киши. Ага макам бергенде элдин гана кыжыры келет. Келечекте тарыхта кечирбейт. Насирдин Исанов баш болгон кыргыздын чыгаандарынын өмүрүнө кол салган деген кептер бекеринен айтылбаса керек. Эң чоң катастрофанын автору Кумтөр ушул кишинин колу менен канадалыктарга берилип, экологиябыздын талкаланышына себепчи болушту. Аксы окуясын айтпасам да эл билет, жеке мен кыргыз жараны катары каршымын деп жазган Нарматова.
Мадумаров депутаттарды базар комитетинин талабы менен ордун бошоткон соодагерлерге салыштырды. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адаха Мадумаров айрым депутаттардын Жогорку Кеңештен кетишине комментарий берди. Мадумаровдун айтымында бул жагдай Кыргызстанда диктатура орноп жатканын айгиленет. Ошол эле учурда Мадумаров депутаттарды базар ээсинин алдында өз кызыкчылыгын коргой албаган майда соодагерлерге салыштырды. Жогорку Кеңештин өзүнүн бир белдүү, кубаттуу, сабаттуу, күчтүү жана туруктуу позициясы болбосо, Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкарууда өз ордун жоготуп алат. Азыр эми Жогорку Кеңештин депутаты деген бир базардагы комоктун ээси катарында эле болуп калды. Ошол базарком келип комокту бошот десе бошотуп кое берет. Эмне үчүн деген суроо берилбейт. Биринин артынан бири кетип бараткандыгы бул Кыргызстанды толук түрдө мыйзамсыздык жана диктатура орноп баштады дегенди белгиси. Анан эгерде депутаттар күнөөлүү болсо, анда эмнеге баары жабык эшик артында болуп жатат? Бир эшиктен кирип чыгышат дагы, анан эртеси эле депутаттык ыйгар муктарын өз каалоолору менен таштап арыз жазышат. Өзү түшүнүксүз эмне үчүн өз эрки менен арыз жазды. Андага добушун берген миңдеген шайлоочулардын укугу кайда кетти деген маселелер туулат. Депутаттар биринин артынан бири кетип жатат. Ал эми Жогорку Кеңештин кесиптештери эмне үчүн кетип жатканы кызыктырбайт, деди саясатчы. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүт фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Ушул эжекебизге шашылыш келип отурган учурум. Бул эжебиздин абалы күндөн-күнгө оорлошуп, кыйналып жатат. Ушул эжебизге $10,000 жетпей турат. Ушул $10,000 Кудайым буйрса сиздердин аркаңыздар менен чогулуп кете турган болсо, эжебиз бутуна турат буйрса деген үмүттө турабыз, дарыланып иншалла. Ушул видеону болушунча таратып, ыхсан кылам десеңиздер, М-банк номер Курстанбек Б деп чыгат. Сбербанк блокировка болуп кеткенине байланыштуу мурдагысы. Азыр жаңы койдук, Райым берди Б деп чыгат туугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп көтөрсөңүздөр болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Эми бул жердеги ситуацияны, бул жердеги акыбалды эч кимдин башына Кудайым салбасын. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул Эл Үмүт фондуна ишенип, ушул эжебиздин жакшы болуп кетиши үчүн жардам берип атасыздар. Дары-дармектеринде жана башка көптөгөн ушул жерде жаткан палатасына дагы ушул сиздер жардам берип, сиздердин аркаңыздар менен ушул эжебиз ушул жерде жатат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан туугандар. Ушундай соо иште активдүү катышып жүрө бериңиздер. Азыр ушул $10,000 чогулсак буйрса эжебиздин субору жабылат туугандар. Ушул балам бешедесине басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере албады. Кыргызстанда быйыл селден 22 адам каза болуп, 1 миллиард сомдон ашык зыян болгон. Кыргызстанда 2024-жылы сел 22 адамдын өмүрүн алып, жалпы зыян 1 миллиард сомдон ашык болгон. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ата журт фракциясынын жыйынында өзгө чогордалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов билдирди. Анын айтымында жыл башынан бери өлкө аймагында 331 сел катталган, 3750 үйдү, 84 социалдык объектилерди, 411 чакырым жолду сел каптап, 29 чакырым арыктарды бузушкан, 99 үй кооптуу деп табылган. Селдин кесепетинен 88 бодомал, 174 кой, 9 жылкы, 628 үй канаттуулары кырылып, 126 автоунаа жабыркаган. Келтирилген чыгымдын жалпы суммасы 1 миллиард 255 миллион сомду түзөт. Жер көчкү коркунучу бар аймактарда 3817 үй бүлө жашайт, анын ичинде 2396 үй бүлө Ошто. Кыргызстанда ушул топто 3817 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап жатышат, анын ичинде 2396 үй бүлө Ош облусунда. Бул тууралуу өзгө чогордалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын 6-сентябрдагы жыйынында билдирди. Ушул топто жер көчкү коркунучу бар кооптуу аймактарда жалпы 3817 үй бүлө жашап жатышат, анын ичинде 2396 үй бүлө Ош облусунда болсо, мунун көпчүлүгү 1300 үй бүлө бир эле Өзгөн районунда, калгандары Ош шаарында, Баткен жана Жалал Абад облустарында. Кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөрдүн баарына колуна эскертүү берилип, коопсуз жакка көчүү сунушу берилген, бирок Кудай сактасын деп коюп, эле кетпей жашап жатышат. Айрымдары коопсуз жакка көчөбүз деп убагында сууда акча алып алышкан, аларды сот аркылуу көчүрүү гана аргабыз калды, деди Кулматов. Ал эми фракция мүчөсү Талайбек Сарыбашев Ош облусунда жер көчкү жүрүп, коопсуз жактарга көчүрүлгөн жарандардын арасында да кайра эле мурдагы кооптуу аймакка барып жашап жаткандар да бардыгын айтып, аларды мыйзам алкагында мажбурлап көчүрүү зарылдыгын эскертти.
Арматура менен коркутуп талаптоноп, Кара Балта шаарында коомдук тамактануучу жайды талаптоного шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй милициясына билдиришти. 30 августта коомдук тамактануучу жайда иштеген аял арыз менен милицияга кайрылган. Анын айтымында эртең менен колуна арматура кармап, белгисиз адам бет капчан кирип келген. Акча берүүнү талап кылган. Жабырлануучу корккондон 42 000 сом берген. Тик адам дагы 2 уюлдук телефонун алып, аялды камап качып кеткен. Бул факттын негизинде кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 47 жаштагы жаран кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүүдөн алынган буюмдар далил катары алындыгы учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Ош жана Жалал Абад шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик дарылоо ыкмасы менен гайморит, простатит, цистит, желгабыз, остеохондроз, грыжа, куян, артрит, артроз, тизе муун баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо, жогордагы оорларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды, ошондой эле сөөгкө чейин жеткен сууктарды чыгаруу. Ал эми гайморитти операциясыз, уколсуз, 100% кепилдиги менен от массаж аркылуу дарылоо. Бет көңдөйчөлөрүнө от жагып, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп, ириңдерди алып чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Жалал Абад шаары, Түмөнбай Байзаков проспектиси 178А. Ош шаары, Абсамат Масалиев проспектиси 73. Толук маалымат 0700 116 116 0501 119 119. Кыргызстан ири мүйүздүү жандык малды жана жылкыны экспорттоону убактылуу токтотту. Кыргызстан ири мүйүздүү жандык малды жана жылкыны экспорттоону убактылуу токтотконун Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Sea-Org системасында айыл чарба жаныбарларын идентификациялоо, инвентаризация жүргүзүүгө байланыштуу ветеринардык кызмат тарабынан 3 өлкөлөрдүн дарегине ири мүйүздүү жана жандык малды жана жылкыны экспорттоого уруксат берүү убактылуу токтотту. Аталган чара өлкөдөгү айыл чарба малдарын себин камсыз кылууга, ошондой эле ветеринардык жана санитардык нормалардын сакталышына контролду жогорулатууга багытталган. Бул биздин ички республикалык жана эл аралык өнөктөштөрүбүзгө көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Инвентаризация 15-20 күнгө созулат, андан кийин экспортко уруксат берүү процесси улантылат. Ушул мезгилде берилген бардык арыздар инвентардагы иш-чаралар аяктагандан кийин дароо артыкчылыктуу тартипте каралат. Экспортко уруксаттарды берүүнү улантуу жөнүндө маалымат кошумча жарыяланат. Ысык көл Темир айылында сел өтүүчү каналды казуу иштери башталды. Ысык көл районунун Темир айылында сел өтүүчү каналды казуу иштери башталганын Өзгө Чор Далдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, канал Өзгө Чор Далдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу кызматы тарабынан казылууда. Анда Темир айылынын ортосунан өтүүчү сайдын бүтөлүп калган нугун казуу менен сел жүрүү коркунучун азайтууга багытталган жумуштун толук аякташы менен аталган айылдагы жалпы 200 турак жай жана 25 гектар айдоо жер коргоого алынат. Бүгүнкү күндө сайдын 150 метри казылып бүттү. Эске салсак 18 августта нөшөрлөп жааган жаанын кесепетинен Садыраке айыл аймагынын бир нече айылдарында сел жүрүп, анын ичинин Темир айылында материалдык чыгымдар жогору болгон. 6 сентябрга карата Темир айылында селдин кесепеттерин жоюу улантылууда. Өзгө Чор Дал министрлиги 10 куткаруучу, 16 инженердик техника жана жарандык коргонуу кызматтарынан 17 инженердик техника тартылып иш жүрүүдө. Сүйүнчү 9 айда 96 миңден ашык ымыркайга өкмөт сүйүнчү берет. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балага сүйүнчү бир жолку төлөмдөр үчүн 388.977 сом каржылоону ишке ашырды. Төлөмдөр 96.934 балага берилген. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Министрликтин эскертпесинде балага сүйүнчү бир жолку төлөмдүн өлчөмү ар бир балага 4000 сомду түзөт. Ал эми бир мезгилде 3 же андан көп бала төрөлгөн учурда балага сүйүнчү ар бир балага 50.000 сом өлчөмүндө төлөнөт. Балага сүйүнчү бир жолку төлөмүнө арыз берүү үчүн калкты тейлөө борборлоруна же жарандык абал актыларын каттоо органдарына кайрылуусун талап кылынат. Балага сүйүнчү бир жолку төлөмүнө алуу үчүн арыз бала төрөлгөн күндөн тартып 6 ай ичинде тапшырылышы керек. Акча каражат арыз берилген күндөн 2 иш күндүн ичинде банктык эсепке түшөт. Жаран акча каражатын РСК жана Айыл банктын каалаган филиалдарынын кассасы аркылуу арыз берген күндөн тарта 6 айдан кеч эмес мөөнөттө алуусу керек. Балага сүйүнчү бир жолку төлөмүнө алуу үчүн керектелүүчү документтер: жеке паспорт жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Жарандар арыз толтурууда уюлдук телефон номерди туура көрсөтүүсү зарыл. Себеби акча каражаты которулгандан кийин байланыш номерлерине СМС билдирүү банк аркылуу жөнөтүлөт деп маалыматта айтылат.